Барыңыздарга салам. Бул видеодон байлык жана ийгилик жөнүндөгү кыска, бирок өтө пайдалуу 3 притчаны уга аласыздар. Билип ал каналы тартуулайт. Жашооңузду өзгөртүүчү притчалар. 3-бөлүк. Эки калак. Кайыкчы абдан кооз кайыгы менен саякаттап жүргөн бир адамды көлдүн аркы жээгине алып баратты. Кайыкты башкарган киши өз ишин мыкты билген адам экенин жолоочу түшүндү. Ошентип бара жатып, кайыктагы эки калакка көзү түштү. Бир калакта ойлон, ал эми экинчисинде жаса деген жазуулар бар эле. Сен өтө мыкты кайыкчы экенсиң, деди жолоочу. А бирок кайыктардагы бул жазуулар эмнени билдирет деп кайыкчыдан сурады. Ошондо кайык айдап бараткан адам жылмайып туруп, "Карап тур" деди да, ойлон деген жазуусу бар калакты гана шилтеп баштады. Кайык бир орунда эле айланып тура берди. Ошондо кайыкчы, "Ушундай учурлар болгон, ар кандай жакшы ойлорду ойлончумун, ар түрдүү пландарды түзчүмүн. Бирок аларды аткаруу үчүн эч нерсе жасаган эмесмин. Жана ойлонгон ойлорум эч кандай пайда алып келген жок. Мен жөн гана ушул кайык сыяктуу бир эле жерде айлана бердим" деди. Кайыкчы эми экинчи жаса деген жазуусу бар калакты гана шилтей баштады. Кайык болсо башка жакка карап айлана баштады, бирок ошол эле ордунда. Кайыкчы киши мындай деди: "Менде дагы бир башкача жагдай болгон. Эч кандай план жок, ойлонбостон, акыл калчабастан эле иштей бергенмин. Көп убактымды, күчүмдү короттум. Көбүрөөк жумуш аткарганга аракет кылдым. Бирок жыйынтыгында баары бир ордумда эле айланып калдым. Ошондон кийин бул калактарга ушул жазууларды жазып койдум" деди кайыкчы киши. "Эгер сол тараптагы калакты шилтесең, сөзсүз түрдө оң тараптагы калакты да шилтеш керек" деди да, көлдүн аркы жээгинде жайгашкан кооз үйдү көрсөттү. "Бул үйдү кара. Мен бул үйгө калактарга ойлон жана жаса деген жазууларды жазгандан кийин гана жеттим" деди. Окуядан алынуучу сабак. Ойлонбостон туруп жасалган аракеттер сизди максатыңызга жеткирбегендей эле. Пландарды мыкты түзүп, бирок аракет кылбасаңыз, максатыңызга жете албайсыз. 25 цент. Жаш бала чач алуучу жайга келди. Чач алган киши ал баланы ошол замат эле байкады да, өзүнүн башка кардарларына: "Мына баланы карагыла. Бул бала дүйнөдөгү эң акылсыз бала. Мен азыр муну силерге далилдеп берем" деди. Чач алган киши колуна $1 алды. Ал эми башка колуна болсо 25 центти кармап турду да, баладан кайсынысын тандайсың деп сурады. Бала акырын келди да 25 центти алды. Жанагы чач алган жерде олтурган бардык адамдар күлүштү. Ошончо адамдын көзүнчө чач алган киши баладан: "Эмнеге сен 25 центти тандадың" деп сурады. "Себеби 25 цент долларга караганда бекемирээк, анан да кармаганга ыңгайлуу" деп жооп берди жанагы бала. Ал жердеги адамдар андан бетер каткырып күлүштү. Бир аз убакыттан кийин жолдо бараткан баладан жанагы чач алган жерде олтурган адамдардын бири: "Сен чындап эле 25 цент $1 караганда жакшы деп ойлойсуңбу" деп сурады. Ошондо бала жылмайып туруп: "Албетте жок. Жөн гана ал күнү мен $1 тандаганымда оюн аягына чыгып калмак" деп жооп берди. Окуядан алынуучу сабак. Ийгиликтүү болуу үчүн абалга карап аракет кылуу керек. Чоң, бирок бир жолку пайда үчүн алтын жумуртка берип жаткан тоокту өлтүрүп салуу бул акмакчылык. Элек. Бир жолу миллионерден "Сиздин ийгилигиңиздин сыры эмнеде" деп сурашты. "Сабырдуулук жана токтобостон аракет кылуу" деп миллионер жооп берди. "Бирок сиз айткан сабырдуулук менен токтобостон аракет кылуу ишке жарабаган бир канча абалдар бар" деди адамдардын бирөөсү. "Мисал келтирчи" деди миллионер. "Мисалга элекке суу куюуну айтсак болот. Канча суу куйсаңыз деле элек толбойт" деди жанагы адам. Миллионер баягы адамдын сөзүнө көнбөстөн: "Жок" деди да. "Эгер электи суу менен толтурууну кааласаң, анда жөн гана электи алып туруп, кыш келишин күтүшүң керек" деп жооп берди. Окуядан алынуучу сабак. Кээ бир нерселер бар, аларга жетүү мүмкүн эместей сезилет. Бирок ар нерсенин убактысын табуу аркылуу максатка жетүүгө мүмкүн. Көпчүлүк адамдар ушул нерсени билбегендиктен тез эле багынып беришет. Достор, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер сиздер ушул сыяктуу притчалардын буга чейинки бөлүктөрүн көрө элек болсоңуз, анда описаниядагы ссылка аркылуу көрүүнү сунуштайбыз. Анан да бул видеону досторуңуз менен бөлүшүп, биздин Билип ал каналыбызга катталып, коңгуроону жана лайк басууну унутпаңыздар. Барыңыздар аман болуңуздар.